Абу Умайя Ша'бани рахматуллахи алейхи Абу Са'лаба Хушани радиаллаху анхудан минтип сұрағанын айтады. Сілер бір ғана өзіңөрдүн жаныңарды сақтап қалуыны ойлоңгула деген аятты кандайча түшүнөсүз деди. Алла менен ант берем, чындыгында сен муну абдан жакшы билген адамдан сурадың. Мен Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдан бул аяттын мааниси жөнүндө сураганмын. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай деп жооп берген: Жок, адамдар ачкөздүккө, напси кумарына берилип, бул дүйнөгө таасирленип, ар ким өзүнүн гана оюна, пикирине машир канып, суктанып калган мезгилге чейин бири-бириңерди жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтара бергиле. А эгер ошондой мезгил келсе, өзүңөрдү оңдоонун гана амалын кылып, башкаларды таштагыла. Чындыгында силерден кийин сабыр кыла турган гана күндөр келет. Ал күндөрдө дин менен жашоо колго чок кармаган менен барабар болот. Ошол мезгилде бир эле жакшы амал үчүн ошол амалды жасаган 50 адамдын сообу берилет. Абу Са'лаба: "О Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, 50 киши алардын арасынанбы?" деп сурады. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам: "Силердин 50-ңөрдөн" деди. Абу Умайя Ша'бани рахматуллахи алейхи Абу Са'лаба Хушани радиаллаху анхудан минтип сураганын айтады. Силер бир гана өзүңөрдүн жаныңарды сактап калууну ойлоңгула деген аятты кандайча түшүнөсүз деди. Алла менен ант берем, чындыгында сен муну абдан жакшы билген адамдан сурадың. Мен Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдан бул аяттын мааниси жөнүндө сураганмын. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай деп жооп берген: Жок, адамдар ачкөздүккө, напси кумарына берилип, бул дүйнөгө таасирленип, ар ким өзүнүн гана оюна, пикирине машир канып, суктанып калган мезгилге чейин бири-бириңерди жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтара бергиле. А эгер ошондой мезгил келсе, өзүңөрдү оңдоонун гана амалын кылып, башкаларды таштагыла. Чындыгында силерден кийин сабыр кыла турган гана күндөр келет. Ал күндөрдө дин менен жашоо колго чок кармаган менен барабар болот. Ошол мезгилде бир эле жакшы амал үчүн ошол амалды жасаган 50 адамдын сообу берилет. Абу Са'лаба: "О Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, 50 киши алардын арасынанбы?" деп сурады. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам: "Силердин 50-ңөрдөн" деди. Абу Дауд. Пайдасы: бул нерсе кийинки адамдардын даражасы сахабалардын даражасынан өйдө болот дегендик эмес. Анткени бардык мезгилде сахабалар бүткүл үммөттөн бийик турат. Бул хадистен жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып туруу зарыл экени белгилүү болду. Албетте, эгерде адамдар акыйкатты кабыл алуу жөндөмүн жоготкон мезгилде обочолонууга буйрук бар. Алланын ырайымы менен андай мезгил келе элек. Анткени азырынча коом акыйкатты кабыл алып жатышат.